Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Биз мечиттебиз. Мен атым Санжарбек Чалланов, ушул мечиттин имамы болуп кызматтабыз. Ош шаарында кайсыл жерде сабак өтөбүз дегендерге бул адрес айтайлы: Абдуллажан Каримов 1Б адресине келе бересиздер. Эски Машина базар жактан келгендеги бул чоң Калелин көчөсү деп эсептелинет. Ушул жакка келе бересиздер. Бүгүн сиздерге мечиттин артыкчылыгы жөнүндө сиздерге көрсөтөйүн деп атабыз. Анткени Аллах Таала ый Куранда мына мечитибиздин башына ушинтип жазып коебуз: "Иннама я'муру масажидаллах ман амана биллахи вал яумил ахир". Чындыгында мечиттерди жакшыртып, оңдоп, түзөп, ичинде кирип намаз окуп, ушундай жакшыртат ким Аллага ыйман келтирсе жана ахиретке ыйман келтирген болсо. Мынакей мечитибиз жакын арада ачылат. Устагаларыбыз тынбай иштеп, мечитти болушунча эң акыркы деңгээлдеги техникада мындан күчтүү жасалбайт. Эң акыркы деңгээлде жасап атат. Биздин спонсорларыбызга, демөөрчүлөрүбүзгө Аллах разы болсун, усталарыбызга Аллах разы болсун, жамаатыбызга Аллах разы болсун. Бардыгы жапатырмак бирдей кызмат кылууда. Макул көрүп атасыздар, жакынкы мына кафелдери, майда чүйдө иштер бүткөн болсо, сиздер менен мечиттин ушул ачылышын кылабыз. А дегенде эле сиздерге тааныштырайлы, бул мечитибиздин алды жагы. Анын мен Ош шаары боюнча дебейин, деги Кыргызстан боюнча эч бир мечитте мындай нерсе уюштурулган эмес. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга дагы өзүнүн арабасы менен кеңири чыгып, намазга кирип чыкканга шарттар түзүлгөн. Мечиттин ичинде өрт коопсуздугуна атайын арналган суу түтүкчөлөрү, аба алмашуу бүт жагын чекеден калтырып атат. Бир сөз менен айтканда 10 кылымга тете мечит болуп эсептелет. Мына жактан киргенде ашкана, анткени мечитте билесиздер, орозодо ифтарлык кылынат, кээде бир топтол эхсандар болуп калынат. Эл көп келген жер. Ошон үчүн атайын ашканасы да жасалган азырынча. Анан биз жума намаз окуганыбызда атайын эл топтолот. Жума башталды дегенде көйгө свет өчүп калышы мүмкүн. Ошол жагындагы карап туруп, мынандай 50 киловаттуу движокту да алып келген. Бул автоматтык түрдө свет өчкөндө шыр кайра жанат. Имам биз хутба кылып аткан учурда бир 2 же 3 минутта гана свет өчүп турушу кайра бул автоматтык түрдө движоктор ишке кирип, мечиттин бүт бардыгы иштейт. Кышындасы отоплениядон баштап бардыгы жайында кондиционерге чейин иштетип жетирет. Анткени 50 киловатт көпчүлүгү билсе керек, бир айылга жете турган токту чыгарып берет. Мунун бардыгын эч бир сырттан каржыланган эмес, эч бир мамлекеттик жактан, же болбосо кандай десек экен, эч бир булак келген эмес, болгон ушул жердин жашоочулары гана. Ушунчалык кайрымдуулукка бекем болгон эл мечиттин кызматы үчүн болгон күчүн талашып жүрүп калат. Аллах разы болсун. Эми сиздерге артыкчылыгын эң кызык жерин көрсөтөбүз. Мына жак дааратканабыз. Тен нар жагы кир жууй турган бөлмө, ичин дагы бир аз оңдоп түзөлөр болот. Анан эң негизгиси карасаңыздар, кире бериштин атайын ачык тосмолор менен тосулган. Анткени мечиттин ичи ачык болуш керек. Келип, кирип, адамдар каалаган убакта ушул жерде басып кеткенге болот. Биздин мечитибиздин эң чоң артыкчылыктарынан бул 24 саат бою ачык. Азыр биз ремонт толук бүтө элек болсо да тартып атабыз сиздер үчүн. Эртең ачылышында билбей калыппыз деп деп келишиңиздер үчүн. Мына бул бөлмө кире бериштеги атайын көз азиздер үчүн берилген бөлмө. Ушул жерге Ош шаары жана Ош областы боюнча көз азиздер келип өзүнчө сабак кылышат. Алар жок болгон маалда жамаат иншалла даярдашат. Эмне үчүн булга өзүнчө бөлмөлөр кылынды? Киргенге өтө ыңгайлуу. Кирет, көз азиздер келип отурат. Же болбосо аксакалдарыбыз бар. Мечитке 1 саат же жарым саат мурда келген аксакалдарыбыз келип олтуруп, чай ичип, кышында суукта да бир аз жылынып туруп, анан бир дем алып мечитке кирип кете турган кылып шарттар түзүлгөн. Эми эң кызыгын көрсөтөбүз, жүрүңүздөр. Мынакей мечитибиз кары балдар менен толгон. Мечиттин сулуулук менен эмес, мындай жигиттер менен. Ва алейкум ассалам. Булар мектеп бүткөндөн кийин келип мечитте ойнойт, окуйт. Биз ушундай уруксат бергенбиз, ойносоңор деле мейли. Бирок ойногончо үйрөнүп кеткиле дейбиз. Эң бир окубады деген, эч окубады деген бала бизде 5-6 сүрөнү жаттаган. Алхамдулилlah. Ушул жетишкендик. Намаз бүткөн убактарда келип байкасаңыздар,
сөзсүз 2 же 3 кары келип алдыбызга келип турат, Куран окуп берели депчи. Мынакей мечитибиз насип кылган болсо жакында ачылыш кылабыз. 4 этаждан турат. Бул эң чоң бөлүгү. Ушул жерден туруп экинчи этажы бар. Балкон түрүндө турган бул деле көпчүлүк бөлүк экинчи этаж. Ушул андан кийин анын да үстүндө мансард деп коет. Ушул менен 3 этаж эсептелинет. 4-нчү этаж кайсыл дегенде 4-нчү этажы подвал. Ана мынол күмбөздү Аллах ыраазы болсун 1 жыл бою тынымсыз иштеп ушундай сулуу абалга келтиришти. Кээде тамашалашып Да Винчилер деп коебуз. Уста агаларыбыз менен кээде чай дамдап келип, курсаңга отурдук. Колдун эч кандай келип жабыштырган жок. Нак колдун күчү менен жасашты ушунчу. Атайын даяр шаблондорду алып келип жабыштырбастан тонналаган албастыр, башка материалдар кетти, краскалап ушинтип жасап. Азыр пульт менен терезелер ачылат, о үстүндөгү чогуларчы. Ачылганда ушул бийиктен болгон үчүн ушундай бир эсеби чыгарылган экен. Шамал кирип, ушул абаны алмаштырып, салкын берет иншалла. Биз мына бул жерде жума намазын, айт намазын окуп атабыз. Аллах ыраазы болсун. Бул жеке иш бөлмө десек болот. Иш бөлмө деле эмес, биздин жамаат менен бирге сабактарда, хутбаларда олтура турган жерибиз. Орозо фитр деген нерсени берип атасыздар, ар бир адамга важип. Ушул кедейлердин акысы. Эң сиздерге бир курсан кылып көрсөтө турган жерибиз, имам болушунча элге аят хадистерге даяр кылып бериш керек. Ошого убактын үнөмдөш керек да. Мугалим катары эсептелинет. Жума күндөрү ушул жакка келип олтуруп, эртирак жумага даярданып туруп, элестетиңиздер, ровно саат болгондо кечикпестен, жамаатты аралап, бир аз оор кылып кыйнабастан, жума күнү бизде саат 1де башталат го өзү бүтүн Кыргызстан боюнча. Саат 1 дегенде микрофондар жагылган болот, түз ушул жерге олтуруп алып туруп, хутбалар башталат. Сиздер үчүн мындай жалпы эле имамдардын иш жүрүү процесстерин сиздерге түшүндүрүп берели деп атабыз да. Анан мечитибизде 3 замыбыз бар. Биздин имамдын орун басары жана 10дой азанчыбыз бар. Азанчыларыбызга Аллах ыраазы болсун. 10 күндө бир кезек келет. Бир күнүн жана кадрга да илешти окшойт. Саардан кечке мечитте өткөрөт. Бул кароолдун жана мечитти тазалоо жумушу менен алек болот. Жана өзүнө айлык алган сыяктуу өзүнө милдеттенмелер алат. Аллах ыраазы болсун. Ушинтип мечитти абад кылып атат. Анан аксакалдарыбыз бар, Аллах ыраазы болсун. Дайым келип Куран окушат. Биздеги аксакалдар дагы Куран жатташат. Куран окуп, алды 5-6 пара жаттап калган аксакалдарыбыз бар. Жаштарыбыз бар, азыр могул звуктарды угулуп атат. Тынымсыз мечит шаң-шөкөткө бөлөнгөн. Анан эң артыкчылыгын айтайлы, мечитибиз 24кө 7 ачык. 365 күн ачык. Түнү күнү ачык. Эч качан күлүч салынбайт. Мечитибизде дайым. Жада калса кээде мына Баткен, Жалал Абад, Ала Бука алыстан келип калгандар, кетергенге болбой калгандар аэропорттон түз Яндекс такси менен биздин мечитке келип жатып калган учурлары көп. Анткени эртең таң атканда эле кетем, гостиницага, мейманканага барсак акча кетет. Андан көрө эркек кишилер өзү эле мечитке жатып алабыз дегендер үчүн эшиги ачык, көпчүлүгү келет. Келип мечитиңизге жатып турайлы деп эле биздин кароолчулар менен сүйлөшүп эле жатып укташат. Биз жалпы уруксаттарды бергенбиз. Бул өзүнчө кошумча чыгуу бөлүгү. Анан жаназа намаздарды ушул жак менен чыгып окуп узатабыз. Анткени табутты мечиттин ичине алып киргенге болбойт, ошол сырт жакка коюлат. Бир топ жамаат чыгып, бул жерден жаназа окуп чыгып кетебиз. Көргөнүңүздөр эле эң акыркы жабдуулар менен орнотулган. Мунул микрофондор, атайын аппараттар бар. Бир бөлүгү бул жерде турат, бир бөлүгү азанканабызда турат. Эң кымбат деңгээлде, азыркы акча менен эсептегенде 1,5 миллиондук ошол үндү күчөтүп берүүчү аспаптарды алып келип иштетилет. Мына колонкаларды көрсөңүздөр, чоң эмес, кичине эмес. Ар бир устундун астында бар, 4 этаждын баарында бар. Ушундай колонкалардан бир портер келген. Чоң порттудачы. Ал эмнеге жардам берет? Имам хутба кылып биз сабак өтүп аткан учурда жамаатка оор келбестен кулагына сүйлөп бергенде угулат. Анткени бир жактан үн күчөтүү болуп туруп, акыр жакка жетпей калбайт эмес. Биз оны бурчектен туруп окуйбуз, бурчтан туруп.
Ал эми мечиттин эң акыркысында турган жамаатка дагы кулагына келип жадатпастан уга турган деңгээлде кылып берген ушул колонканы коюп берген агабызга Аллах ыраазы болсун. Жалгыз эле бир агабыздын кылган мээнети. Анча мынча чоң мечиттерде дагы ушул үн күчөтүүгө көп көңүл бурбай койгон. Эң акыркы бүтө турган нерсе да, бирок бизде үн күчөтүү эң биринчи кылынган нерсе. Анан байкасаңыздар, анандай сигналдар бар. Бул Алла өзү сактасын, өрт чыккан болсо ушундай коопсуздукту эскертүү берип, жана биз көрсөттүк го, өрт болгондо суу түтүк улай тургандар кылынган. Кыскасын алып келгенде, мечитибизде мечитти салып ушул кызмат кылып аткан агаларыбыздын сөзү менен айтканда эң акыркы үлгүдөгү мечит. Анткени бул мечит бир аткарылат, ошону менен көпкө туруш керек, эптемей жасалбаш керек. Насип кылган болсо ондогон кылымдар туруп бере турган мечит. Анан бул мечиттин бир бурчунда азан канасы кылып бөлгөнбүз. Бул жерде азанчыларыбыз, жана айттык го, 10 күндө бир күн отуруп кароолдун кызматын аткарат, ошону менен бирге азан айтат, таза кармайт. Анан ошону менен бирге мондай кылып мечитке ким келет, ким кетет, кандай нерсе болот, баардыгын карап видео көзөмөл кылып турулат. Азыр бул жерде бир 5-6 гана кадр турат, башка кадрларды да көрсөтүп берет. Анан өзүнчө келгенче китеп окуп, биз азанчыларыбыз дагы кааласаңыздар келип азанчы боло алсаңыздар болот. Анткени азанчынын соо күч го. Өзүн өнүктүрөт, сабактарды кылат. Монтип аппараттарды өз убагында ар жума сайын бир sıra настройкаларына карап, нетип даярданышат иншалла. Аллах ыраазы болсун. Бул мусулман адамдардын жетишкендиги десек болот. Неге мактантасың деген суроо болушу мүмкүн. Мактаныш керек. Анткени биз мусулмандар мечитке келген аксакалдарыбыздын, мечитке келген жаштарыбыздын динди толук жетишине, оңой жетишине себепчи болгонго болушунча күчтүү бир эле адам эмес, бир эле мен имам эле аракет кылтам эмес, жалпы жамаат катуу аракет кылып аткан сизге көрсөткүм келди. Анткени бир эле менин кылган иштеримди YouTube'дан сабактан көп көрүп атасыздар, хутба эле кылабыз. Бул чыгарылышта биздин ишибиз эмес, жамааттын иши. Ал хутба чыгыш үчүн, жамаат келип угуш үчүн канчалаган эмгектер кылганын сиздер бир sıra көрүп койдуңуздар окшойт. Эми экинчи этажга чыгабыз, келиңиздер. Албетте сулуулук бардык адамга жагат. Мына карасаңыздар, мечитти кийинки этажга, кийинки кабатка көтөрүлгөндөгү мына тосмонун көзгө жагымдуулугу, килемдин мындай тазалыгы, кымбат, адамга жагымдуу, кир жукпай турган болгону сездиңиздер окшойт. Канчалык мечитке көп көңүл бурулганычы. Мечитибизге көбүнчө жамаатыбызды айтабыз, кеч келип жаткыла. Кээде жамаатыбыз калып, өздөрү дагы баамдатка чейин жат уктап калган күндөр болот. Мына этикаф ибадат деп коет кээдечи. Ошондо мына экинчи этаждардан пайдаланышат. Жума күндөрү, айт намаз күндөрү ушул жерде туруп, кээде өзүбүз дагы намаз окуйбуз. Кээде айттык го, биздин 3 орун басарыбыз бар. Хутбага өткөрүп коюп, эң бактылуулук ушул жерде жамааттын катарында намаз окуган күндөрүбүз болот. Ушул жерде хутба угабыз, биздин орун басар баян кылат, намазга өтөт. Анан ошолордун катарында ушул жерде туруп, бактылуу абалда иштин жүрүп атканын, жамаатка канчалык динге жетишине себепчи болуп, баян кылып атканын көрүп, биз сүйүнөбүз. Ушундай бир учурлар да болот. Карасаңыздар, сиздер дагы менимче көрүп курсан болдуңуздар, ушул курсанчылык тартуулаш үчүн болушунча сиздерге көрсөттүк. Андан бери келгениңиздерде мына бул килем биздин мечит үчүн атайын даярдалып тигилинген. Бул килемдер мечит үчүн атайын тигилинген. Заказной деп коет го. Ушул размерлерди алып, ушуга жараша кылып тигип, кыркып алып келип койгон. Бул жанагы айткан суу түтүктөөчү жалаң. Мечитибиздин 3-чү кабатына кеттик. 3-чү кабатына азырынча жамаатыбыз толбойт, көбүнчө эле бош турат. Бирок жакынкы күндөрдө бул жерге дагы адам батпай калат. Неге дебейсиздерби? Бул мечит 4,5 миң адам бата турган деңгээлде салынган. 4,5 миң адам толбой калышы мүмкүн десеңиздер, жакында ушул жерде жашоочулардан караганда 4 эсе көп. Мына жерде мамлекеттик ГИК деп коет го, ГИКтен дом бүтүп атат. Ушул бүткөндө ушул жердин
жашоочулардын бардыгы чоң жол бар. Бизге келип намаз окуйт. Анда биздин жамаатыбыз 4 эсеге чоңоет. Азыр катардагы убакытта мечитибиз жарым толсо 5 убакыт намазга, ушул 5 убакыт намаздын өзүндө эле биринчи этаж толуп экинчи этажга чыга турган жер болот. Иншалла жакшы ниет. Албетте эл көбөйгөн сайын ошого жараша кылып мечитибиз чоңоюп атат. Эң алгач ушул сөздүн аягында мечитке кызмат кылган агаларга, мечитти салганга жардам берген демөөрчүлөргө Аллах ыраазы болсун деп айтабыз. Бул мечитибиздин мансарты акыркы этажындагы бош калтырбастан ушинтип намаз окуганга жай кылып даярдалган. Бир эки комнаталары дагы бар. Мындай бөлмөлөрдөн 4 бөлмө бар. Бул насип кылса келечекте мечитибизге медресе болуп курулган болбосо, бул бөлмөлөрдү дагы иншалла пайдаланганга аракет кылабыз. Анан баса мечитибиздин эң алдыңкы катмары, эң астында подвал, бул аялдар үчүн медресе болгон. Анын өзүнчө кириши бар, азыр иншалла чыгып көрсөтөбүз. Ал эми калган бөлүгү үстүнкү бөлүктөрү мечит жана ушул жерге келген жамааттын балдары окуй турган кылып кеңири кылынган. Мечит кең болгону жакшы. Анткени тапшырманы алгандан кийин мечиттин каалаган бурчегине чыгып, каалаган этажына чыгып сабак кылышат, окуйт. Ошон менен мечит менен жүрөгү байланган жаш муун, мечит менен жүрөгү байланган иштарман агалар, мечитке байланган аксакалдарыбыз ушинтип ибадатында жүрөт. Аллах Таала бардык ибадат кылуучуларга Аллах ыраазы болсун. Мечит деген сөздүн мааниси сажда кылуучу, ибадат кылуучу жай. Мына мечит эң чоң негизги бөлүк. Мына чоң дарбаза. Жамаат көбүнчө мечиттин алды жагынан келет. Алдында машина токтотуучу жай бар. Ушул жактан жалпы жамаатыбыз кирип келет. Андан кийин кошумча кире турган эшиги бул жак. Бул бир капталындагы көчө. Ушул жактан келген көчөдөгүлөр ушул жакка киришет. Келип дараткана бар жогу эркектер тарабы ушул жакта бардыгы. Болду, ушун менен мечиттин кирүү жагы ушул жак менен эки чоң гана кирүү жолу гана бар. Анан бери келгенде мына мечитибиздин капталы. Мечитибиздин капталы дагы бир гана кирүү бар. Ал жака алды жактан медресеге кире турган жол. Ал жерге жалаң гана аялдар кирет. Мына байкасаңыздар, мечитибиздин подвалы бул жер атайын мондай занавескалар менен тосулган, ичтен эч ким көрүнбөйт, бул аялдар окуйт. Ошол себептен. Анан аялдар менен эркектер аралашып кетеби деген кыжылат болгон адамдар кыжылат болбосун, баштан эле айтып коелу. Аялдардын кире турган кирүүсү бир гана ушул жактан. Бул жактан эч бир эркек кирбейт. Айттык го, ремонттун бүтөйүн деп калган учур, нол жак аялдар кире турган эшик. Буга башка эч бир эркек да аралашпайт. Аялдардын медресесине кирип кете турган жападан жалгыз эшик. Ким шаар боюнча аялдар окуйын деп турган болсо, Козы кызы Бурмахан деген медресе ушул жерге жайгашылды. Ушул жерде мугалимдер бар, келип 7 жаштан 70 жашка чейин окуй берсе болот иншалла. Каникул бүтсө дагы жасалгалап сулуулатабыз. Мына даратканасы 4 очкодон турат. Кеңири кирип, эч жак аралашпай тосулган. Даратканасы өзүнчө, окуй турган бөлмөсү өзүнчө. Ушул эшиктен кирип, кайра ушул эшиктен чыгып кетишет. Мына бул мечитибиздин подвалы, эң астыңкы бөлүгү Козы кызы Бурмахан аттуу медресенин аялдар окуй турган бөлүкчөсү. Мунун алдыңкы эркектер жак кире турган эшиги такыр жабылган, эшик жабык. Эч бир адам кире албайт. Ичинен күлүштөнгөн, тосуктар менен тосулган. Качан гана жамаат көп болгон жума күндөрү же болбосо Курбан айт күндөрү гана ачып туруп эркектер пайдаланышы мүмкүн. Башка убакыттын баары бул медресеге болуп эсептелет. Азыркы күндө ишке кирген, окуу болуп атат. Мына бул орундарда кыздар, аялдар келип мугалимдер менен бирге сабактарды өтүп атат. Сиздер үчүн мындай мактануу, бул жакшылыктын алдыга жылуу иретинде, жакшылыкты жар салуу иретинде көрсөттүк. Мына бул орундар аялдар окуп аткан орун. Азыр саат биз шамга жакындап калдык. Асыр намазы бүткөндөн кийинки учур, ошондуктан бул жерде окуп бүтүп бардыгы үйүнө таркаган. Ушул убакыттан баштап эч ким калбайт. Азырынча бош. Ушул бош болгон үчүн сиздерге көрсөттүк. Насип кылган болсо эми мына бул устундардан атайын бөлүк-бөлүк кылып, класс-класс кылып бөлүп беребиз. Бул үчүн дагы бир аз убактыбыз керек. Каникул чыккандан кийин иншалла дагы бир сыра
эшик терезелерин коюп, өзүнчө комната кылып, доскаларын илип беребиз иншалла. Ким окутам дей турган болсо, бул жерде аялдардын медресеси дагы бар. Ошону менен бирге үстүнкү этаждар жалаң гана эркектерге берилген. Балдарды дагы каникулдарда иншалла келсе, окуй турган кылып шарттарды түзөбүз иншалла. Мынакей мечитибиздин бир бурчунда монундай жакшынакай ашкананы курганбыз. Бул жерге олтуруп, маареке уюштурган айрыкча ифтар маалдарында тамактарды даярдалат. Ашкана жасалынган. Эми кокусунан эле тарткандыктан биз жана комиссия келе тургандай деңгээлде тазалап жасаган жокпуз. Иш кетип атат. Атайын ассаламу алейкум кайрылар. Казан очоктор мындан нары келгенде биздин кышта мечитте жылытуучу котельный место. Нас котельный алчы. Кышында жылыта турган котельный умный печка деп коебуз. Өзү акылдуу печка. Ушул жака көмүрдү оодарабыз. Настройкаларын турлайт. Шуну менен жалпы иншалла мечитти ушул 500 канча метр квадрат 4 этаж менен жылытат. Мечитибиз келсеңиздер байкайсыздар, кышында жылуу, жайында салкын. Андан кийин иншалла бул жагында дагы өзүнчө бир бош орундар бар. Бул дагы биздин демөөрчүлөрүбүздүн дагы башка дагы ниеттери бар. Жакында бул медресе ушундай бир пландар бар. Ал ишке ашкандан кийин аны көрсөтөбүз. Ага чейин иншалла мына мечиттин акыркы бөлүгү мынау өзү стандарт боюнча ушундай кошумча чыгуу кирүүлөр болуш керек экен. Бул өрт коопсуздук, баягы өрт болгон учурларда же болбосо жер тербенген ушундай учурларда мындай кошумча чыга турган орун болгон үчүн 4 этажына чейин ушинтип чыга турган тепкичтер. Мына ушул сиздерге көрсөтүлгөн жакшы жаңылыктардын бири. Эң жакшы жаңылык насип кылса лента кыркылган учурда жалпыңыздарды чакырабыз. Келип мечиттин ачылышында көрүп бир көзүңүздөр курсан болосуздар. Өзүңүздөр көргөндөй эле мечиттин алды атайын кең кылынган. Бул жер машина токтоо үчүн эмес, жөн гана жамаат кеңири басыш үчүн. Мындай көк аянтчалар бул башаты. Жалпы наркы тарап берки тарапка тең коюлуп, элдер кеңири келет. Бул жерде мурда бир бөлмөлөр бар болчу, атайын бөлмөлөр бузулуп, снос кылынып, атайын кең абалга келтирилинди. Анткени ар бир нерсенин өзүнүн көркү болуш керек. Мечит жана мечиттин алдында. Бизге керектүү мечиттин ичинде канча нерсе керек болгон болсо аны өйдөө карап, этаж кылып ачып, бардык көйгөйлөр чечилинди. Насип кылган болбосо, Ош шаарында эмес дедик го, Кыргызстан боюнча этаж жагынан өйдөгө көтөрүлүп жасалынган жагынан эң алдыңкы мечит десек да болот. Бул эми техника жагынан гана мактануу эмес, мечиттин ичинде жамааттын топтолуусу. Бул чеке жердеги, шаардын чекесиндеги жер болгонуна байланып карабастан, жамаат активдүү келип намазга катышып, намаз менен кошумча сабактарга катышып турганы бул эң чоң жетишкендик. Бул бир эле бизде эмес, жалпы шаарда, жалпы Кыргызстаныбызда ушундай өнүккөн мечиттерибиз бар. Ошолордун катарын башка мечиттер да толуктасын деген ниетте иншалла сиздерге бир жакшы көрүнүштү тартууладык. Аллах таала баарыңыздарды ушундай жакшы сооптуу иштерде чогуу кылсын, бирге кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.